Кадыр түнгө туш келген адам не кылыш керек? Кадыр түндө эле эмес. Ошол баягы так күндөрдө болуп атпайбы? Акыркы 10 күнүндө күнүн дагы түнүн да ибадат менен өткөрүүгө аракет кылыш керек дейт. Арасында бир аз уктап, тыныгып, дем алып алып туруп, көбүнчө убактысын ибадат менен өткөрүүгө аракет кылсын деп атат да. Эң чоң ибадат эмне? Муну көп устаздар, алымдарыбыз айтып келет. Таарат менен жүрүүгө тырышыш керек болот кадыр түн кечелеринде. Таарат бузулуп калса, күчүк болсо таарат алыңыз. Таарат менен жүрүү дагы чоң ибадат. Анан ниетти түздө. Оңолом деп ниет түздө. Ниеттин түздөлүүсү бул ички күнөөлөрдөн тазалууга себеп болот. Таарат менен жүрүүгө, ниетти түздөөгө, анан үчүнчү дайыма оозубуз дуа менен болсун. Кайсыл дуаны көп кылабыз? Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасан ва кина азабан. Аллахым, бул дүйнө жана акыреттин жакшылыгын насип кыл, акырет тозагынан сылды. Бул дүйнөнүн жакшылыгы бүт баары кирип кетет. Балдардын ыйманы, кыздардын ыйманы бүт, жубай менен болгон мамиле, ата-эненин дуасы бүт бардыгы. Акыреттин жакшылыктары бейиштер дагы кирип кетет. Баардыгы ичине камтылып кирип кетет. Машалла. Демек кадыр түндүн түн эле эмес, ошо күнү дагы ибадат менен тилиш керек. Экинчи, кадыр түнгө жеткен адам, Аллахумма, о жараткан Аллахым, иннака афуун, сен кечиримдүү затсың. Тухиббул афва, кечиргенди жакшы көрөсүң. Фафуан, менин күнөөлөрүм кечире көр деп ушуну көбүрөөк айтыш керек дейт. Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сураган. Кадыр түнгө туш келип калсам, кайсыл дуаны кылам дегенде ушул дуа дейт. Демек пенде Кудай Тааладан кечирим тилегени. Бир аз токтойлу ушул жерге. Эмне үчүн кечирим тилегени десе, кечирим тилөө пенде экендигин тастыктап атат деген сөз. Мисалы, атанын астында мындай ата-эненин астында ылдый туруп сый-урмат көрсөтүү, бул ошол ата-энени сыйлоонун белгиси да. Кечирим суроо, Кудайдын астында Аллахым, сен менин жаратуучумсуң, мен сенин пендеңмин, өзүң жакшылык бер деген маани бар да ишарат. Айтат, көбүрөөк Алланын сөзү Куранды окуш керек. Бир, Куранды көбүрөөк окуп калыш керек. Окуй албагандар кийинки жылга Кудай өмүр берсе окуйм деп ниет кылып, Куранды окуш керек. Жок дегенде Куран кыргызча тафсирин дагы окуш керек болот. Биринчи Алланын сөзү. Экинчи, көбүрөөк зикир кылыш керек. Жалпы зикирлерди. Үчүнчү, өзгөчө зикир, баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айшене үйрөткөн Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни. Аллахым, сен кечирүүчү затсың. Болбосо кыргызча маанисин айтса да болот. Кечирген жакшы көрөсүң, мени кечир. Ушул жерге ушул дуаны айтыш керек. Садака көбүрөөк чыгарыш керек. Анан ата-энеге дуа кылыш керек, дуалардын катарында. Анан мындай нафил, намаз, Куран, соопчулук, анан адам өзүнө эсеп кысап кылыш керек бул түнү дейт да. Кудайдан жалбарып жакшы дуа кылыш керек.